Эми төрттөргө келгенде булар төрттөр негизи төрттөр эмнеге келди же болбосо төрт деген санга биз өзгөчө бир көңүл бурушубуз керек экен да. Төрт. Булар төртүндө төрөлгөндөр, 13-үндө төрөлгөндөр, 22-синде, 31-inde төрөлгөндөр. Булар дагы бөлүнөт. Бул жерде 4 менен 22-син биз башкача карайбыз, анан 13 менен 31-индегилерди башкача карайбыз. Алар берки төрттөрдөн айырмачылыгы бар. Ар бир сандын айырмачылыгы бар. Мисалы 4 нукура 4. Мисалы 13-үндөгү ал такыр башкача 4. Бул ушу жерлерден карашыбыз керек да. Төрттөр алдын ала сезүү, алдын ала билүү, креативность. Ушуларда турат. Булар жаратмандык энергия. Жана творчествода жаратып атпайбы? Буларда алдын ала көрүү бар да. Аны сөз менен бере албайсың. Алдын ала көрүү, креативность. Мисалы болбойн, ойдо жок нерсени булар ойлоп таап келет. Ошон үчүн булардын мен өзүм ушу жеке элеменимде минте берем да. Булардын бала күнүндө эле тарбиялаганда шахматка берсе, булар ушуну жакшы көрөт. Булардын башында мээси инженерия да. Бирок биз ага неметпейбиз да. Булар ааламда мындай. Мисалы мен азыр моякты эле көрүп алам, булар болсо бул жакты көрүп алат. Башка дүйнөсү бар булардынчы. Ошон үчүн бул адамдарды түшүнүш да кыйын, буларды тарбиялаш да кыйын, булар менен жашаш да кыйын да. Бир башкача. Бирок аны биз кабыл ала турган болсок, анын энергиясын түшүнө турган болсок, бул керемет. Булар алдын ала билет, анан булар чындык, булар бизге акыйкатты ушул кишилер берет. Акыйкатты чындыкта. Бул жашоодо адамзаттын баарыбыздын издегенибиз акыйкат, чындык. Бирок чындыкты көрө албай парда тарта беребиз да. Бул төрттөр ушу чындыкты берет да. Алар байлык, бийлик буларга кереги жок. Карым катнаш буларга кереги жок. Бул аалам, вселенная деп түшүнсөк болот, мындай аалам да. Ошон үчүн буларда жанагы жаратуучулук болгондо келе жаткан нерселерди алдын ала жаңы нерселерге ушул энергиялар салып турат. Ушулар алып келет бизге. Келечектин. Ойго сыйгыз келечекти ушулар алып келип турат да. Ушулар жаратман, буларда цель, булардын максаты туура болсочу, мындай максат коюп аягына чыгарса, бул аябай жакшы. Максат, биз максат кое албайбыз. Сиздин жардамыңыз менен мен максат кое алам. Бул кишинин жардамы менен, бул акыл айтса, ошонун акылы менен мен жасай алам максат. Баарыбыз максат кое албайбыз да. Төрттө ушул энергия бар. Төрт максат коет. Мондай, бирок өзү жасабайт. Бештер жасап кетет. Беш көбөйтүүчү, ал тили иштейт, энергиясы ошого иштеген нерсе да. Турбайт. Эмнеден эмнени кылып ийсем, 2ден 4-тү кылып ийсем, 4төн 8-ди кылып ийсем деп турган энергия да. Кантип бизнесмен болом деп эле мындай берет. 4 антип ойлобойт. Ал жаратат, бирок 5 жасайт да. 4 бул максат. Информация. Информация эң биринчи ким алып келет? Журналист алып келет, Информация эң биринчи ким келет? Төрттөргө келет. Бирок алар маани бербейт. Биз төрттөр маани бербейт да. Аян менен келет, түш менен келет, алдын ала берет буларгачы. Алдын ала бар. Көпчүлүк учурда мен муну көргөм, мен муну уккам, мен мындай түш көргөм, менде ушундай сезим болгон деп деметет да. Дейт, бирок аны ишке ашырбайт, түшүнбөйбүз да. Күнүмдүк жашоодо өтүп кете берет да, анан мындай болгон деп өзү айтып калат. Төрттө ушул нерсе бар. Аалам сырлары төрттө. Ошончо жана ойго сыйгыз деген ушул да бир жок. Невозможно, возможно деген ыр барга, так эле ушул ушундай да. Төрттүн энергиясы ушунда. Төрттүн негизги төрттөргө келгенде булардын хоббиси болгондо аябай жакшы да. Болбосо оң которо берет, жумушту алмаштыра берет, ажыраша берет, ушундай да. Анткени могу бүткөндөн андан кийин кызыксыз болуп калат. Могу максат коюп мога жеттиби? Муну жасап баштаганда муну моюнда идея келе берет, биягында монтаж керекти жаратманды неметип кетет да, монтип аны таштап салат. Анткени планда жок болчу да, анализ деген эмес да. Ошентип эле мынтип кете берет да. Ошондо тартыш керек да. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, булардын башы инженерия депчи. Эгер ошондой жанагындай шахматка берсе, булар робот жаратат, келечекти жаратат, жана телефонду жаратат атпайбы, ушулар. Бир максатка жеткенден кийин ары дагы кызыксыз болуп калабы? Кайра жаңыга кете берет. Ал максатты мага айтыш керек, тиги айтыш керек, буга айтыш керек, салыш керек. Алар жасап ошонун пайдасын көрүш керек. Ал бул кишиге кереги жок анын. Буяка келе берет да өзү. Максат өзү жасабайбы? Өзү жасабайт. Анткени ал жаңы максатты угулап кете берет да. Көрдүңүзбү?
ошон үчүн өзүнө неме берип, отчет берип, муну чыгарам до конца коем деш керек. Же болбосо муну жаңы бир идеяны жаратып туруп сизге бериш керек. Сиз ашырып, анын пайдасын буга бериңиз да. Бул ушундан разрушение боло берет да. Анан бул төрттөр менен биз чын болушубуз керек. Мамиле чын болуш керек. Кылган эткенин баары таза, чын, ак болуш керек. Болду. Ошол эле маанилүү. Биз аны түшүнө албай эле кыйрай беребиз да. Анан сүйлөйт, тили ачуу, булар оратор, новатор, мыкты, эң күчтүү. Эгер булар ошо өзүнүн ордун тапкан болсо, айттым го, инженерия деп. Инженерия биз түшүнбөйбүз. 13-дө анан 31-инде болгондо буларда 3 болуп атпайбы? Буларда да мен билемдик бар. 13-дө жана тегебирлик бар да. Укпайт. Кабыл алуу жок. Мен билем. Анан еще 4 да. Муну ошо адамдар өзлөрү байкаса болот да, мындай эмнеге мындай депчи, мисалы 7 балам бар, мынтип караганда 13-дөгүсү бир башкача чыгып атат, же болбосо 7-синде бир башкача чыгып атат, анан угуш керек да. Мисалы 2 мыкты аткаруучу, исполнитель, мыкты. Айтканын айтканда кылат. Эч неме жок. Бирге ишенсең болот, ал өзү бүтүрүп келет ал ишти. Башында эле баштап кой, болду бер. Ар жагын өзү билет, кантип безин. 3 билет өзүнүн акылына салат, керек болсо сиздикинен да кыйын. 8 билет кантип жыйынтык, эң акыркы жыйынтык кандай болот экенин билет да. 4кө кечирип кой. 31, 13 айырмасы бар. Өткөнкөнү алмашты. 13-тө жанагындай болот атпайбы? 31-инде болгондо 4-төрдүн эң жакшысы 31-инде кетет. Анткени эң биринчи анализ, анан 1. Мисалы максатын койдубу, целин койду. Мисалы максат турабы, ошонун аягына ошо 4 чыгышы мүмкүн. Анткени эң биринчи ал анализ деген койгон акыркы точканы көргөн да. Анан кийин жасап баштады. Ушуга ишенсең болот. 4-түн 31-и ошол. 4-тө ошо 31-инде болгондо жанагы анализи бар да, ошо менен аябай жакшы кетип калат. 3 анан 1 болот атпайбы? 4 мыктысын могу деп койду деп. Жок, биз кабыл алышыбыз керек. Анткени 22-синде болгондо 2, булар көп сүйлөбөйт. 22-синде болгондо мындай жанагы 3тө тиги 31-индегидей же 13-үндөгүлөрдөй энергия эмес да. Бул кичине 22-си такыр 2 болот атпайбы? Булар токтотуп өтө пониманияга алып келет да. Мамилеге алып келет. 2 болот атпайбы? 22-си болгондо дагы 4 болот атпайбы? Буларды биз такыр башкача карашыбыз керек да. Булар түшүнүү менен жасайт да. Анын үчүн ушул сандар менен болгон адамдар менен таанышканда же болсо жакындар болгондо мынтип салыштырып карап көргөндө сразу оркоюп көрүнүп калат. Эмне үчүн бул 22 менен 31 отурат, бирок бири-бирине деги эле окшошпойт го дейбиз го. Ошол энергиялар. Баары эле жанагындай төрттөрдөй болуп эле креативный болуп бир жаратып аткан жок да. Наоборот, тили ачуу болуп эле андай эмес, мындай эмес болуп тетирип кетип атканда революция чыгарып эле ал жакпайт, бул жакпайт. Сен идеальный ата эмессиң, же болбосо антпай калдың, минтпей калдың, же болбосо мамилеге, семьяга келе турган болсок мен ажырашам эле дей берет да. Ал экинчи жагы, терс жагы да, баягы жанагы өзүнүн оюндагы нерсе ишке ашпай турганда биз бир жактан эле эмоцияга алдырып эле бир жакта кыжыңдай беребиз, ар жагын түшүнбөй эле эмне болуп атканын. Төрттүкү эмне койгон максат аягына чыгарбай эле аттап кете берген үчүн могу максат бүткөн жок да, могу ишим бүткөн жок. Бирок мен башкага өтүп алдым да. Негизи муну кылышым керек эле, бирок мен муну жасап атам. Бүттү, эмне болуп атам? Биягым тынч эмес да. Анан анын баары кимден чыгат? Жанында тургандардан чыгат да. Күнөөлүүлөр бияктан жактан чыгат да. Ушундай го. Ошончо негатив. Төрттөрдө ошондой энергия. А так айттык го, креативный. Бүт келечекти курган ушулар.